Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз улуу жеңишке 75 жыл. Сабагыбыздын максаты улуу жеңиш күнү жөнүндө түшүнүк аласыңар, ой жүгүртүүңөрдү, кабыл алууңарды, эске тутууңарды өнүктүрөсүңөр. Согушка катышкан ардагер аталарды сыйлоого, урматтоого тарбияланасыңар. Анда азыр маалыматтарга токтоло кетели. 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 күн татаал жана азаптуу күндү басып өттү. Дал ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажырады. Ошондогу согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун 1939 жылдан 1945 жылга чейин маанилүү жана чечүүчү бөлүгү болгон. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Согушка 72 өлкө катышып, 110 миллиондой адам, жер шарындагы калктын 80% тартылган. Анын 62 миллиону курман болгон. Анын ичинен 27 миллиону СССРдин жараны. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ири державалардын ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктын курчушу түрткү болгон. Кыргызстандан Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Панфилов, Дмитриев, Фурсев СССРдин баатыры сыйлыгына ээ болгон. Фронтто эли жери үчүн күрөшкөндөрдүн эрдиги эч качан унутулбайт. Анда балдар, бүгүнкү сабактан алган маалыматтарга таянып, тарых барактарына кайрылып, суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Экинчи дүйнөлүк согуш канчанчы жылы, кайсы күндө башталган? 1939-жылы 1-сентябрда. Улуу ата мекендик согуштун башталган күнү? 1941-жылы 22-июнда. Кыргызстандын Советтер Союзунун баатыры деген наамына татыктуу болгон эң биринчи адам ким? Николай Дмитриев. Панфилов баш болгон. Панфиловчулар кайсы шаарды коргоодо эрдик көрсөтүшкөн жана душмандардын канча танкасын талкалаган? Москваны коргоодо 50 танканын 18-ин жок кылышкан. Дон дарыясын сүзүп өтүшкөн 11 жоокердин жетекчиси ким болгон? Канчанчы жылы болгон? Дузотко төшүн тозгон Чолпонбай Төлөбердиев 1942-жылы. Сталинград жана Харьковдун алдындагы салгылашууда ким эрдик көрсөткөн? Канча танка жана бронь машинаны, канчалаган немец аскерлерди жок кылган адам ким? Дайыр Асанов. Эр жүрөктүүлүк менен ыргытылган гранатаны таап, кайра артка ыргыткан командир ким болгон? Акун Садырбаев. Эстониядагы аба салгылашындагы кыргыз учкучу ким болгон жана канча жолу абага көтөрүлгөн? Исмаил Тарантиев 780 жолу көтөрүлүп, 93 тонна бомба таштаган. Паско авиациялык бомбалоочу полкто кызмат өтөп курман болгон кыргызстандык жоокер ким болгон?
жообу Исмаил Тарантиев. Болжол менен Кыргыз жергесинен канча жоокер кам майданга аттанган, канчасы Советтер Союзунун баатыры, канча жоокер Даңк ордени менен сыйланган? Болжол менен 380ден ашык, 76 жоокер СССР баатыры, 38 жоокер Даңк орденинин ээси болгон. Мына балдар, ушу менен бүгүнкү биздин сабак соңуна чыкты. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.